Садыр Жапаровго добушуңарды бере бергиле. Кеп ошондо болуп калды азыр. Тиреш. Матраимовдор менен тил табып. Садыр Жээнбеков, Төрөбай Закирович Зулпукаров, Искендер Матраимов үчөө доверенности кимге берип атат? Үчөө доверенности азыр Мыктыбек Юсуповичке мынан бүгүн такталды, бүт интернетке кетти, видео менен ачык тарттым. Каршы болду, тартпа деп. Бирок депутаттар түшүнөм, аларды коркутуп атыштыр. Каралар чалып атыптыр. Үйлөрүнө чейин барып атыптыр. Мынчалык Садыр аба тайкем болот экенсиз. Шактан тоногон бир тууган байкеңиз шакты жыргаландыктар айтып берсин. Эл көлдүктөр билбегендер шакты жыргаланга бар суркалла. Кышында тоңуп атканда Сурабалдиева парламенттен көтөргөндө эмне болду эле? Миллиондон карыздар менен калтырган бул бир тууган агасынын фирмасы кышында светти ошон үчүн өчүрүп салышты, балансын аткарып алышкан. Бир тууган сестренкасы Бакиевдин убагында Ысыкул Инвестбанкты рейдерство болгон. Ошонун баары билишет, Бакиевдер менен иштеген. Азыр унутуп калдыңар баарын, урматтуу жаштар. Ушунчалык кыска, память кыска турбайбы? Азыр мына Жээнбековдорду Садыр абанда мен айтып атасыз, чакырдыңыз, сиз мага бир чалган жоксуз. Бир эчтеке деген жоксуз. Мен ушунчалык мага бийлик керек болсо мен деле чыкмакмын. Мага ал керек жок. Креслоңуз керек жок. Ал мен мисалы мен үчүн мен парламентке барам, мен жогорку кеңешке шайлоого барам. Мен Тилекке айттым, сен вообще герой экенсиң. 2 айга барам дегениң сен герой экенсиң. Түшүнбөй атат элчи, что сен парламенттик шайлоодо 5 жылдык бийликтен баш тарттың. Сен деген 2 ай болосуң, андан кийин технический премьер, андан кийин мөөнөтүңдү узарта албайсың, сен премьер боло албайсың. Бирок Тилек айтып атат. Мына азыр өзүнөн деле сурайм. Эмнеге баратасың десем, эже, пандемия учурунда мен бунун атасы пандемияда өлүп калган. Атасына ашын берилек. Мен ушунчалык көрдүм. Контрабанда эмнеге мен Матраимовго каршымын. Мен бир тууган агамды атып кетишти. Милицияда иштеген. Сен Матраимовдорду контрабанданы эмне токтотуп атасың? Акта чоңдор турат, депутаттар тилер бар деп. Анан ошондой жигит азыр мен жок, тигил чоңураак экен, анан давить этип атат, коркутуп атат деп мен буга дух бербей таштап койбоймунбу? Таштабайм. Туруп берем дедим. Тилекке мен ишенем. Кыйын убакта ошакта жүргөн бала. Анан жаштар дейсиңер. Кайра эле эскилерге Бакиевчил. Азыр деген Жээнбековдун жанында ошолордун доверенностун колуна берип атат. Кишилерди аткан Жээнбековдор болуп атат да. 19 жашта бала өлүп калды. Ошолордун доверенности эмнеге алып атат анда? Мен ачуум келген ошол. Макул. Мени Элвираны азыр жамандап, буну Текебаевди президент кылам деп атыптыр. Текебаев президент болбойт. Мен аны президент кылып шайлай турган, менин андай көңүлүм жок. Эскилер кетсин деп айтып атам. Биз ошого туруп атабыз. Эскилер кетсин. Ал наоборот саясаттан орун бошолуп, ошол башка партиялар ошолдон лидерлери ошондон үлгү алсын. Жаштар давайте деп. Ага чалып, ал менен сүйлөшүп, акылдашкандай кечиресиздер. Ал мага менин башымда өзүмдүн башым бар. Бирок Жээнбековдор деген кечирип койгула. 19 жашта баланы атып өлтүрүп салдыңар. Ошого жооп бериш керек. Анан азыр туруп импичмент десек, айласы кетиптир деген ошол премьер-министр Садыр Жапаровду отургуза койлу, аны менен сүйлөшө алат. Садыр Жапаровдун интервьюсун мен байкасам, жумшак сүйлөп атат. Эми биз деген тынчтык сүйлөш керекпиз, тигиндей болуш керек, мындай болуш керек деп жумшак кыйла кетип атат да. Айтыңыз байке, депутаттар, сиз чалып корккан депутаттар, айтыңыз. Давай, импичмент Жээнбековдорго импичмент жарыялансын деп. 20 000 площадька келген биздин жарандарыбыз келди. Алар эмне? Сизди премьер-министр кылыш үчүн келдиби? Сиз ошентип группа чыгып атат. Бүгүн Бабанов келиптир, 500 тарапташтарын алып келиптир Таластан. Бүгүн берки дагы бир саясатчы келиптир, Сыймык Жапкеев 500 тарапташтары менен барып туруп Ген прокуратураны басып отуруп алды. Кечиресиздер.